Кредит экиге бөлүнөт. Туура кредит, туура эмес кредит. Же болбосо жакшы кредит, жаман кредит болуп бөлүнөт. Жаман кредиттерди биринчи эсептесем, телефонду кредитке алуу же болбосо кредит алып той өткөрүү. Бизде той десе прям элге даңазалаш үчүн кредиттен кредитке кирип той өткөргөндөр аябай болот. Мен личный практикамда көргөм даже. Дагы эмне туура эмес кредиттерге, жаман кредиттерге кирет. Комментарийге да сиздин оюңузду жаза кетиңиз. Бул пока что менин оюм. Жаман кредиттерге мисалы эл журт көрсүн деп кредитке отпускка чыгып какой-то бир Дубайга же Египетке или Балиге баргандай кредит алып турбайбы? Мисалы кредит алып карызды карыз менен жапкан, кредитти кредит менен жапкан, бул туура эмес, жаман кредит болуп эсептелинет. Элестетиңиздер, ошо кредиттин дагы жакшы жагы бар. Например, булар эмнелер? Жакшы кредит биринчи эле үй алуу. Кредитке үй алуу бул жакшы кредит, туура кредит. Умный кредит даже. Арендага төлөгөн 50 миңди, даже Бишкекте 50 миң арендалар, я знаю. Жакшы райондордо, жакшыраак дагы еще богатый район еще больше. Минимум 70-80 миң. Это минимум. Кредитке үй алуу. Кыргызстандан болсун, Москвадан болсун, не имеет значения. Бул үй алуу. Экинчиси, ишиңиз машина аркылуу болсо, например, машина алуу кредитке. Бул туура кредит болуп эсептелет. Бул практикада, башка нерседе, даже математиктер, даже финансисттер, даже бухгалтериядагылар дагы кредитке үй алышат. Үйгө келгенде бул сөзсүз наличка акчасы жок болсо, основной семейный паралар көп акча топтой албашы мүмкүн. Бала чакасы көп болсо, 3дөн, 4дөн, 5ден, 6, 7ден балдар болсо, например, ипотекага үй алышат. Ал үйдү менин өзүмдүн эле клиенттерим бар. Өздөрү үй алган үйүндө жашайт, а экинчи үйүн даже кредитке алган. Эмнеге дебейсиздер? Себеби ал үйдү алды, ремонту жок алган, ремонт кылды дагы арендага берип койду. Айына төлөмү семейный ипотека менен алардыкы 63 миң. Алар сдавать эткенде 75 метр квадратта үйдү алышкан болчу, 100 миңге сдавать этишет. Бул өтө финансовый грамотность деген сөз ушул да. Ошон үчүн кредит алаарда туура кредит алыңыздар.